эсиңде байлыгы менен калбайт экен. Жеген тамагың менен, же кийген кийимиң менен калбайт экен. Ата-эне эсиңде кичинекей болсо дагы маанилүү сабактары менен калат экен. Менин эсимде атам менен таксиде баратабыз. Нарындан Бишкекке. Бир кезде атамды ооруп аткан атамды алаксытайын деп, ата карасаң, тиги сонун гүлдөрдү карасаң десем, таксистке, ай балам, токтотчу деди. Таксист токтотту. Мен ыңтайсыз болдум. Бизден башка дагы жүргүнчүлөр бар эле. Алар дагы кызы таң калып карап калышты. Ана мени, кызым тур, гүл терип кел деп айтты. Ата, мен жөн эле айтып койдум, мен гүл тербейм. Мен жөн эле ырымды айтып койдум. Кыялданып атам, гүл тербейм деп баштадым. Атам болсо, терип кел деп атам, деди. Машинеден түшүп, терип атып, берке адамдарды карап аттым. Буга кандай мамиледе болду экен. Ой, буга кандай карап атат болду экен. Жаман көрүп атат го бизди деп, гүлдү бат-бат терип, чуркап келдим. Анан атам айтты, балам эми айда деп. Мени карап, кызым, разысыңбы деди. Ооба, разымын, кереги деле жок болчу десем. Жок, кызым, гүлдү ырдаган эмес, жашоодо териш керек деп айтты. Ушул сабак мага өмүр бою эсиме келет.